Ким ушуну актап чыгарган сот болсо Кудай урсун деп айтып коюм. Мындай болбойт. Мас болуп, бир үй бүлөнүн бардыгын неме 2021 жылдын июнь айында балыкчы жана Саргамыш айылдарынын ортосунда чоң бир жол кырсык болду эле. Бир үй бүлөдөн апасы жана 2 наристеси каза болгон эле. Бул кырсыкка сиз дагы күбө болуп турсуз. Ушул кырсык жөнүндө бир видеоңуз чыкты эле. Бул каза болгондор менин бир тууган сиңдим эле. Буларды сүзгөндөр мас абалында болушкан. Ал эми булардын ишин караган сот күнөөлүүлөрдү бирөөсүнө 5 жыл, ал эми бирөөсүн таптакыр актап чыгарып жибериптир. Ичибиз өрттөнүп турат. Кимге кайрыларыбызды билбей турабыз. Ушул бойдон калтырып эле Кудай жазаласынбы, же эмне кылсак айтор билбей калдык. Ассаламу алейкум устаз, айтыңызчы, эненин көзү өзүнүн баласына тиеби. Бул уже башка вопрос да. Аллаху акбар, эсимде бар. Биз баратканбыз балыкчыга. Андан ары кеткенбиз, Куран окуганга кеткен болчу. Bir Mercedes öttü de aylanayım, öte katı öttü. Ya Allah. Oşol var öyle bize balıkçı girebilişti olacak. Balıkçıdan çıkıp öyle avariya olmalı. Alğanday. Bir o Passat eken mınday ele maşine. Maşinesin yoldan çıkarıp 10 dakika toplakan eken. Yolun çetinde. Yolun çetinde. Anan özü oşol yerde ayalı emcekliğe balası var eken. Дагы 2 кичинекей балдары бар экен. Булардын баардыгы машинанын ичинде. Өзү жолдун бул жагына өтүп, бuyактан суу каратып участок бар экен да. Көзүнүн жомуна үрүш жери бар го. Ошого. Ошо сууга деп кеткен экен. Келсе эле булардын баардыгы өлүк да. Я Алла, бирөөсү тирүү болчу. Анан ошол моментте ошо биз канча десем бир буквально бир 5 мүнөт десем кеч болуп калат го, бир 3 мүнөттүн аркасында эле барып калдык окшойт да. Тиги баягы ушунда учуп барып туруп, ушу токтоп турган машина, жолдун четинде турган машинанын аркасынан соккон экен. Бул түрктөлүп калды вообще. Гармошка. Мерседестин ичинде 2 эркек 2 аялбы, мен ошондой. 2 эркек 2 аял. Баары мас. Мына чыгып кеткен жатат мындай. Алар эчтеке болгон жок. Мана мас болду. Бирок бирөөнүн үй бүлөсү эмне болду? Анан келип калдык да балдар тотоп болчу эмне болду деп түшө калдык. Түшө калып эле барасак тиги тиягында жатат, бул жагында жатат. Машинадан үрүп кеткен да. Токтоп турган машинаны ушунда урганда. Жолдон чыгып кетти бул жакта, бирок кайерге токтоп турганда эле баарды билип турат. Тиги бала келип калды. Ал вообще өзүнө кетип калган. Тиги неме кылып атат? Түшүнбөй калды. Бирөөсү болсо кана бала деп өзүн билбей эле мас экен да, көрсөчү. Токтоду анан кийин алар гайбай келчекти, анан скорый келчекти, биз да билесиңер го. Кеч келет да ошолчу. Анан караса аял өтүп кеткен экен. Анын үстүн жаап койду. Андан артында бир кыз өтүп кеткен экен. Ошол жерде эле момент өттү булар экөө. Кичинекей баягы колундагы бала менен эмеси. Анан кийин канча десем бир 6-7деги бала да чочуп калганда апам деп ыйлайт да бечара. Апасы өтүп кеткен да, жаап туруп. Ана десем болбойт, мындай болбойт, ана киши менде азмас. Чөнтөгүмдө тыйынтып бар эле. Дем салдым бугачы. Дем салып, анан кийин колумда бир карасам 500 сом бар экен, бекармак. Мороженое алып жесем, токтоп турсаң, бардыгы жакшы туруптур. Ана келчекти буну нар жакка апарабыз, буну көрсөтпөйүн депчи. Ал баласы келип калып, тиги көтөрүп алып, ал эми күйөөсү аялын көтөрүп жүрөт, нар жакка басат, бер жакка басат. Ким каяка эмне болот? Эми кокусунан эме болуп калса кичине аракет кылайын деп атканы да. Вот ошону жазган турбайбы? Ким ушуну актап чыгарган сот болсо Кудай урсун деп айтып коюм. Мындай болбойт. Мас болуп, бир үй бүлөнүн бардыгын неме кылып чыгара турган болуп. Мындай болбойт. Алла Таала ушундай адилетсиз, эгерде ошо сот ушундай кыла турган болсо, анын жазасын берет. Кудай сактасын ага. Бирок сиз дагы кайрылуу жасаңыз. Мына мен айтып коеюн. Сөзсүз эме карап туруп, ошол жакта чоңурактарына ким ошол укуктуу сөзсүз кайрылуу жасаңыз. Мындай андай болбойт. Тескерисинче мына ошол адамдар буну атайлап келип туруп мас абалында ар бирине жазасын алсын. Бул дүйнөдө да Алла Таала жазасын ахиретте да берет. Тамашалашпай анан көрүп жакшынакай ошол үй бүлөгө наоборот ар бир атайлап өлтүргөндөн кийин атайлап сиз өлтүрүп атпайбы?